машыгуудан мурун жок дегенде 5-10 минут разминка кылып алышыбыз керек. Себеби биздин денебиз эртең менен, мисалы эртең менен турганда эле резко деп коет, тренировка кылып ийсек, биздин денебизде травма алып калышы да мүмкүн. Ошондуктан жок дегенде кичине растяжка кылып же разминка кылып алыш керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Негизи бул спортко карантин убагында кызыгып баштагам. 2020-2021 өткөн мезгилде айылга барган учурда эмне кылышыбызды билбей, тоолорго чыгып жүгүрүп, анан кичине иштеп акча топтоп, анан турник жасадым өзүм, өз колум менен сваркадан жасап. Анан ошодон улам эле биринчи тартынып баштадык, базовый көнүгүүлөрдү жасап, 1-2 ай жасадык. 1-2 айдан кийин бир аз жылыш болду. Кийин сеген акырындык менен элементтерге өтүп баштадык. Элементтерден кийин динамика, статика деген түрлөрү бар бул спортта да. Ошол жаатын аз алып кетип атабыз, көбүнчө динамика жагына кызыгып атабыз. Анан азыр кыш мезгили болуп калганына байланыштуу мындай площадкаларга кээде чыгып, көбүнчө үйлөрдө, залдарда, фитнес залдарда тренировка кылып атабыз. Жана айтып кеткендей, карантинде мен өзүбүздүк эле мына Кыргызстанда Жалал Абадтык биздин спортсмен атлетибиз бар. Ошонун видеолорун көрүп баштагам эң алгач. Анан Бишкекте Кутман деген балдарыбыз бар, күчтүү. Алар 2015-жылдан бери тренировка кылып келишет. Анан эми дүйнө жүзүнө келсек, бул дүйнө жүзүндө азыркы учурда өтө жакшы өнүккөн. Мисалы, башка жакта албайлы, Орто Азияда эле Өзбекстанды алсак, Өзбекстанда бир 5000ге жакын спортчу бар да ушул спортто элечи. Бизге салыштырмалуу Орто Азияда Өзбекстан, Казакстан жакшы өнүгүп келатат. Бизде дагы бар. Бизде Кыргызстанда динамика тарабы бар, трюктарды көрсөткөн элементтер. Кыргызстандын эң басымдуу бөлүгү ошол жакта да, динамиканы көрсөтүшат. Өз негизи бул жана айтып кеткенде 3 түргө бөлүнөт да. Базовыйга эми мындай бурся жасаган, турник тартынган эмелер кет. Анан динамикага трюктар кирет көбүнчө, баягы тегеренип ойногон. Анан статика деген түр бар, статикага көбүнчө статика тарабы мындай күчтүү талап кылат да. Өзүң күчүң менен, собственный весиң менен иштегенге аракет кылышың керек. Дүйнө жүзүндөгү воркаутерлер менен уже дуэт кылып, алар жасаган элементтерди мен дагы жасап, Кыргызстандагы жаштарга көрсөтүп баштадым да. Ушул спортту алып чыгып дүйнө деңгээликте Кыргызстанда да ушундай күчтүү воркаутерлер бар экенин билгизиш максатында бул спорт тандагам. Бизден өзүбүздүн Ош шаарында мындай воркаут Ош деген командабыз бар. Буну түптөгөнүбүзгө почти 1 жыл болуп калды. Ошол өзүм эле Instagram аркылуу балдарга жазып, видеолорун көрүп калып, өзүм чакырып ушул жерлерден башталган. Бул спорт эч кимде эле көңүл бурган эмес негизичи. Азыр бул жерге курулганына 3 ай болду. Мен өзүм негизи колдо жасачу болчумун мындай. Сварка менен жасап, ошо менен деле машыкчумун. Негизи машыга берсең болот, бирок эми канчалык мамлекет тарабынан же спонсорлук жакшы болсо, балдарда өсүш болот, өнүгүү болот. Азыр биз мисалы биздин командада 30 чакты бала бар деп атпаймынбы. 30 балага эми спонсор болуп, бул жерге бизге керектелүүчү инструменттерди, инвентарларды, матрастарды алып берсе, биз кийинки жылкыга же жазда мындай дүйнөлүк чемпионго чыгып, дүйнөлүк рейтингге чыга турган эмеге өнүксөк болот да биз дагычы. Мисалы бул турник, динамический турник, бул жерге сөзсүз матрас керек. Себеби бул жерге жыгылганда биздин балдар травма алып калышы мүмкүн. Катыраак травма алса, спорттун карьерасын мындайча айтканда уланта албай калат да. Мен өзүм травма алгам, жок деген эле 7 ай, 8 ай, 1 жылга чозулуп кетти. Ошол себептен сөзсүз страховка болуш керек. Бул жерге матрас болсо, биздин балдар аябай жакшы тренировка кылышып, без травма, эч кандай травма болбосо, биздин спортсмендерде өнүгүү жакшыраак болот, тезирээк.
Негизи ар бир спортто эле кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылыктан жеңип, ошол тоскоолдуктардан өткөн гана адам мыкты спортсмен жана чемпион боло алат. Ошол кыялга жетүү үчүн план түз жана ошол планды ишке ашыр. Бирок ийгилик оңой жол менен жаралбайт. Аллах сага 5% талант берсе, калган 95%ын эмгек кылууга койгон.